3 балам бар, бирок күйөөм өз милдетим катары мени камсыз кылбайт, кийинтпейт, керектөөм акча бербейт. Айтсам мен кимсиң өзүң ал дейт. Өзүмдүн иштегеним квартиранын кредиттери кетет. Албетте эми эгерде ушул бир тууганыбыз сурап аткандай күйөөсү ушундай мамиле кылган болсо, анда бул туура эмес. Күйөө деген үйдүн башчысы, үйдүн кожоюну, ошол аялды алып атканда аманат менен алган, аял кишини карап, багып, туура жакка үндөп, кийим кечегинен тамак ашынын баарын камсыз кылып бериш керек. Анан бул түшүнүксүз эркек экен, эгерде ушундай болсо кантип аялды алып алып өзүң бак, өзүң кара деп. Эгерде бир эле тиги учур болуп калышы ыктымал. Эгерде мисалы күйөөсү мурунтан мен өзүм багам, карайм деп обада берип карап аткан болсо, анан кээ бир үй бүлөдө болот го, анан аял киши жок мен да иштейм деп баш ийбей чыгып кетип, анан ошого өчөшүп эле күйөөсү ошентип атпаса, ол болсо күйөөсүнүн милдети да, аял кишини карап багыш керек, камсыз кылыш керек. Бул жөнөкөй эле нерсе, бул милдет. Сөзсүз түрдө аткарыш керек ошону. Анан ошондуктан бул маселени ушу жумшак отурушуп чечишип, акырын күйөөгө өзүнүн милдетин өзү айтабы же башка бирөөгө айттырып түшүндүрүш керек. Ызы чууну чыгарбай. Эгерде өчөшүп ага туура мамилеси кыла берген болсо, анда бул дагы күчөй берет. Анан кредитти айтып кетти. Бул кредит эмне кредит экенин толук айткан жок. Бул кредит эгерде арам жол менен жана процент менен алынган кредит болсо, анда туура эмес, мындай иштерге барбасын. Өзүлөрүнүн ошо канчалык акча тапкан болсо, ошого жараша оокат кечесин, тамак ашын ошого жараша алыш керек. Анан элге атаандашып, ашык чалабыз деп ошонун айынан кредит алып карызга батуу туура эмес. Биринчиден шариятта туура эмес, бул Алла Тааланы нааразы кылган күнөө иш, эгерде процент менен алган болушса. Экинчиден өзлөрүнө эле зыян болот, жашоосунун берекесин кетирет кредит менен жашай турган болсо. Аллаху алам.